Түз эфирде Алато Лайв программасын көріп жатасыз. Студияда Мантур Төребаев. Саламатсыздарбы. Кыргызстанда нотариалдык палата түзүлөт. Аларда Борбор калада өлкөнүн жеке нотариустарынын биринчи жалпы чогулушу болуп өттү. Ага республиканын ар кайсы аймактарынан 300дөн ашык өкүл катышты. Аталган иш-чарага ошондой эле президенттик аппараттын, министрлер кабинетинин, жогорку соттун жана Бишкек башкы прокуратуранын өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Кадырман телекөрүүчү, бул саатыбызда түзүлүп жаткан нотариалдык палатанын ишмердиги тууралуу кеп калды деп турабыз. Суроолорго жооп алуу үчүн берибизге Юстиция министрлигинин адвокатура, нотариат жана апостиль департаментинин начальниги Асель Абакирова жана нотариалдык палатанын коллегиясынын мүчөсү жеке нотариус Дамира Алсеитова студиябызда. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Алгач эле ушул суроолорубуз нотариалдык палатанын түзүлүшү, деги эле максаты кандай? Ушул суроо биринчи жооп алсак. 21 сиз айтып кеткендей 21 июлда Кыргыз Республикасынын жеке нотариустардын жалпы чогулушу болуп өтүп кетти. Бул тарыхый событие десек болот. Бул жерде биз ушу жыйналышта өзүбүздүн органдарды шайлап алдык. Ошол эле нотариалдык палатанын кеңешинин мүчөлөрүн шайладык, 6 адамды, этика комиссия боюнча 7 адамды шайладык. Анан ревизионный комиссияга 3 адамды шайлап алдык. Бул биз 9 март 2023 жылы кабыл алган мыйзамдын негизинде биринчи жолу Кыргызстанда биздин ушу нотариалдык палатанын статусу мыйзам түрүндө беренесинде бекитилди деп эсептейбиз. Ошонун негизинде бул нотариалдык палата биринчи жолу өзүнүн уюштуруу укук формасында түзүлдү деп эсептейбиз. Себеби ага чейин бизде 5 нотариалдык палата бар болчу Кыргызстанда. Алар болсо коомдук бирикме түрүндө түзүлгөн болчу. Ошо бир коомдук бирикме түзүлгөн палатанын төрайымы болуп мен деп эсептейм. Өзүбүз нотариустардын ассоциациясынын төрайымы болуп мен иштегем өзүм. Азыр болсо бул жеке нотариустар бул түзүлүп аткан нотариалдык палатада милдеттүү түрдө мүчө болуп киргизилет. Ошону менен мурунку түзүлгөн нотариалдык палата менен айырмасы бар. Бардык палаталар бая жоюлат закон боюнча, беренеси боюнча. Бирдиктүү бир палата түзүлүп атат. Анын аты Кыргыз Республикасынын нотариалдык палатасы. Анын эң негизги түзүлүп аткан максаттары ушу биздин жеке нотариустардын кызыкчылыгын коргоо жана ошол эле жеке нотариустар менен этика боюнча сакталышын көзөмөлгө алуу, бирдиктүү нотариалдык практиканы жүргүзүү Кыргызстан аймагы боюнча жана жеке нотариустардын квалификациясын жогорулатуу. Ошол эле нотариалдык палатанын астында окуу борбору ачылып атат. Ошол окуу борборунда биргелешилип ушу жеке нотариустар окушат, квалификациясын жогорулатат. Ошондой эле стажерлор окушат жана ошондой эле претенденттер окуйт. Ошо лицензия алам деген, нотариус болом деген. Нотариалдык палатанын астында көп азыркы милдеттери бар. Бул мыйзамда жазылган жана көп астыда көп жумуштар турат. Дамира чоноюн айтсаңыз, мынакей нотариалдык палата түзүлүп атат. Эми анын ишмердиги мындан ары кандай жүргүзүлөт? Мыйзамдар менен кандай шайкеш келтирилет? Бул боюнча мынакей алынган мыйзам боюнча 23 жылы алынган 9 майда мыйзам боюнча Юстиция министрлиги тарабында 6 айдын ичинде ушу мыйзамга нормативно правовой актылардын баары түздөлүп иштелип чыкты да. Ошонун негизинде иштердин баары алып барылат. Жеке нотариустар окутулат. Мынакей ушу мыйзам боюнча жеке нотариустар менен жеке нотариустардын укуктары мамлекеттик нотариустардын укуктары менен теңделди. Эгерде мурун чектөө болсо 4 нотариалдык иш-аракеттерди биз жеке нотариус катары жасай албасак аракеттерди, эми болсо ушу чектөөлөрдүн баары алынды. Жеке нотариустар жаңы укуктарга ээ болду.
Мунун ичинен ушу мурас укугу, мурас күбөлүгүн берүү, ошолор боюнча мынакей биз жерден мен өзүм айтып кетсем, ушу юстиция министрлик жагынан өтө көп чоң жумуштар жасалды. Бул реформа боюнча закон алынгандан кийин көп закон алына электе иштелип чыкканда, жогорку кеңеште закон каралып чыккан мезгилде дагы окутуулар болду көп бул мыйзам боюнча. Круглый столдор өттү. Ошондой эле бул мыйзам күчүнө киргенден кийин мына мен өзүм жеке нотариус катары мен өзүм юстиция министрлиги тарабынан сертификат алдым. Ушу мурас укугуна ээ болуп, мурас күбөлүгүн бергенге бизде бир 16 жеке нотариус Бишкек шаарынан алды. Ушундай укуктарга биз жеке нотариустар жетип өтүп атабыз. Мен ушу биздин юстиция министрлигине жетекчилерине жана эле Асель Мырзакановнага ушу өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келип атат. Себеби ушу 6 айдын ичинде юстиция министрлиги тарабынан өтө көп жумуштар жасалды. Асель Мырзакановна, мынакей негизи эле жеке нотариалдык нотариустар кандай көзөмөлдөнөт? Сиздердин ушул министрликтин астында кандай иштерди аткарасыздар? Ушул тууралуу токтолсок. Юстиция министрлиги мыйзамга ылайык нотариустардын нотариалдык иштерди аткарууну, так аткарууну көзөмөлдөйт. Биз баягы пландуу жана неплановый проверка деп коебуз. Ошо азырынча ушу проверканы юстиция министрлиги жалгыз жүргүзүлүп келсе, мындан ары ушу нотариалдык палатанын жардамы менен өткөзүп турабыз. Биргеликте булардын жеке нотариустарды милдеттүү түрдө ошо комиссиянын эмесине киргизебиз. Анан бирдиктүү өткөзөбүз. Нотариустардын ишмердүүлүгүн текшергенде ошо баягы нускама бар нотариалдык иштерди жөнүндө аткаруусу боюнча. Ошону так аткаруусун, баягы иштеп жаткан кеңсени текшеребиз, дела производствону текшеребиз. Ошонун негизинде акт түзүлүп, анан жеке нотариустарга мисалы үчүн токтотуп туруу, токтотуу чечим кабыл алышы мүмкүн. Ал эми азыркы убакта биз көп юстиция министрлигинин тарабынан жаңы мыйзамды аткаруу боюнча көп иштер аткарылды. Жана Дамира Чуноюн айтып кеткендей, азырынча 18 ченемдик укуктар проектилер иштелип чыгып, мамлекеттик органдарга жиберилди. Азыр ошо согласование деп коебуз, процедура согласования өтсө, буюрса ушу 1 айдын ичинде кабыл алынып калса, биз нотариалдык реформанын 90% аткардык деп эсептесек болот. Анан дагы айтып кеткендей, мурас укугун ачуу жана өндүрүштү жүргүзүү боюнча буга чейин мамлекеттик нотариустар гана жүргүзүп келген. Ал эми баягы калктын саны көбөйүп келатат, анан баягы мамлекеттик нотариустар жетишпейт. Болгону Кыргыз Республикасында 90 гана мамлекеттик нотариустар бар. Эми ошону биз жеке нотариустарга ошо укукту бергенден кийин, баягы биз мамлекеттик нотариалдык кеңселерде кишинин саны азайып, ошонун бир жарымы болбосо да бир жеке нотариустар алып кетет го деген оюбузда. Андан тышкары баягы эң эле айтып кетчү жагдай бул баягы алган ставкалар, акчалары. Эмнеге жеке нотариустарга көп киши барбай мамлекеттик нотариустарга барат, анткени аякта баягы төлөгөн акчасы аз болот да. Анан ошону биз юстиция министрлиги тарабынан ошо мурас укугу жагынан бир кандай бир эң жогору ставкаларды карап чыгалы деген оюбуз бар. Азыр ошо кийинки нотариаттын реформалоонун баягы биздин милдетибиз деп ойлойм. Төмөндө Дамира Чуноюна айтып өттү, мурас укугу дагы жана ошондой эле башка укуктук ченемдер дагы киргизилди деп. Ошол эле учурда лицензия сиздер тараптан кандай берилет? Ушул тууралуу дагы кеп салсаңыз. Лицензия берүү тарабынан дагы чоң реформа жүрдү деп айтсам жаңылышпайм. 22-жылы биз уже расмий жарыялаганбыз. Түп тамырынан ушу экзаменде лицензия алуу системаны реформалайбыз деп. Буга чейин баягы экзамен 3 этапта болуп келген. Бул практикалык тапшырма, аңгемелешүү, анан компьютерлик тестирлөө. Азыр 2 этапты алып салып,
биз баягы басымды эң негизги компьютерлик объективдик тестирлөөгө жасап атабыз. Ошону менен бирге буга чейин баягы 600-700 суроо эле болчу. Азыр биз суроону 3000ге жеткиздик. Мурун суроолор гана расмий сайтта жайгаштырылса, азыр суроо гана эмес, биз жоопторун да жайгаштырып атабыз. Баягы кандайдыр бирөөлөр бизде бар экен, суроосун алыш керек экен, муну менен сүйлөшүш керек экен, минчи керек экен деп, ошол коррупциялык тобокелчиликти жокко чыгаруу максатында биз суроолорду дагы, жоопторду да расмий сайтка жайгаштырабыз. Баары бирдей даярданганга? Баары бирдей даярданып, ошо лицензияга алууга эң негизги окусам эле алам деген ой менен келиш керек. Эң башкы максат ушул, Дамира Чоновна, айтсаңыз, мынакей нотариустарга көбүнчө кандай суроо талаптар менен кайрылат жарандар? Эми жарандар нотариуска мурас укугу анткени ушул укук киргизилип атат жеке жактарга. Мурас укугу менен кардарлар көп кайрылышат. Биз болсо мына мен жеке нотариус катары буга чейин кардарлар кайрылганда биз ага консультативный жардам берчүбүз да. Эмне документтер керек, каяка барып чогултуш керек, кайсы мамлекеттик нотариуска кайрылыш керек деп, ошондой консультативный жардам берчүбүз. Эми бул мүмкүнчүлүк баарыбызда болот. Бул мыйзамга жараша баардык биздин жаңы түзүлүп аткан нотариалдык палатанын астында окуу борбору ачылат. Окуу борбору ачылып, мынакей Юстиция министрлиги ушу жалпы чогулушта биздин зам министр айтып кетти. Бизге ушу материалдык жактан да жардам берилет, бизге ушу турак жайда бөлүнүп берилип атат. Ошо нотариалдык палатага, учебный центргечи, ошо биз чоң ыраазычылыкты билдирип кетем дагы бир аз. Ошо окуу борборунда ушу жеке нотариустар биринчи окушат. Асел Мырзаканов айтып кеткендей, мурас берүү бул өтө жооптуу. Анан бул сотто аябай көп мезгилдерде арыз доолор ушул иш боюнча каралат. Себеби мурастуу бөлүү кардарлар арасында аябай көп спорлорду эме кылат да, сотто мындай иштер көп да, ошон үчүн биринчи окутуп, анан сертификат берилет да. Жеке нотариустаргачы. Анан көбүнчөсү жеке нотариустарга биздин иште көбүнчөсү ушу ишеним каттар боюнча, азыр эми арыздар боюнча, азыр бизде деген мынакей каникул убагы, чет жакка көп балдар менен, жаш өспүрүм балдар, 18 жашка чыккан балдар границаны өтө албайт, ата-энеси уруксат бермейинче, ошондой ишеним кат беребиз, заявлениялар, ошондой эле договорлорду, келишимдерди, ушундай иш аракеттерди жасайбыз. Чоң рахмат. Ошондой эле тиги Асел Мырзакановнага суроо берсек, буга чейин кандай көзөмөлдөнчү эле негизи эле нотариалдык ушул нотариустер, ошол эле учурда кандай учурда сиздер лицензияны жокко чыгара аласыздар, кандай укук бузуулар болсо? Текшерүүнү айтып кеткендей, биз текшерүү пландаштуу плановый проверка деп коебуз, ал 5 жылда бир өткөзүлөт, жаңы мыйзам менен дагы. Ошо бир план түзүп туруп биз расмий сайтка жарыялайбыз. Мисалы үчүн ушул нотариустар быйыл текшерилет, 5 жылдык болуп келатат деп. Ал эми андан тышкары неплановый деп карообуз, эми бир жарандар баягы арыздарды жазат, мисалы үчүн нотариалдык иш аракеттерди туура эмес жазады, ушундай соттун чечими күчүнө кирди, же кире эле каралып атат, нотариустар ушундай мага туура эмес жазып берип койду, же мен жок эле, менин паспортум жок эле, жазып берип коюптур ишеним каттарды деген. Ошондой бир кандайдыр бир арыздар же кайрылуулар болсо, биз пландан тышкары текшерүүгө комиссия түзүлөт, баягы нотариустун ишмердүүлүгү текшерилет. Анан баягы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Юстиция министрлигинин тарабынан чечим кабылданат. Токтото туруу же токтотуу. Мисалы үчүн соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирсе, ошондо биз аргасыз баягы нотариустун лицензиясын токтотууга зарылбыз да. Анткени закондо жазылып турат, мыйзамда жазылып турат, баягы күчүнө кирсе биз лицензиясын алууга
иш аракеттерди алып барышыбыз керек. Андан тышкары баягы биздин жарандыктан чыгып кетсе, же башка мамлекеттин жарандыгын алса нотариус, же өз каалоосу менен, же бир предельный возраст деп коебуз, 75-ке чыкса, анда биз ошо лицензиясын жокко чыгарышыбыз керек. Же баягы каза болгондо. Ошондой бир мыйзамда ошондой бир эмелер жазылган да, основание. Бизде көбүнчө жарандар айтып калат, кагаздарды көп чогултуу керек. Мисалы жөнөкөй эле апостиль ала турган болсок, чет өлкөгө чыга турган болсо, учурда кандай иш аракеттер болуп атат бул жаатта? Апостиль боюнча айтып кетсем, биздин башкармалык апостилдештирүү башкармалыгы юстиция министрлигинин тарабынан ошо апостилди жеңилдетүү үчүн бир 2 кадам алып барып атабыз. Биринчисинен бул баягы апостилди мурун кыргызча толтурчубуз, анан баягы башка жакка барса кыргызчаны перевод кылыш үчүн баягы переводческий агентство чет өлкөдөн да табыш кыйын экен да, баягы англистен которсо болот, орус тилден которсо болот, анан баягы кыргыз тилден ушундай бир дагы бир акча төлөп калып атабыз деген бир көп кайрылуулар болгон. Ошон үчүн юстиция министрлиги азыр апостилдин баягы мөөрүн кыргызча жана англисче толтурууга мүмкүнчүлүк берип, жаңы токтомдо иштеп чыкканбыз. Азыр жарандар кайрылса, биз же кыргызча, же англисче толтуруп бергенге укуктуубуз. Андан тышкары автоматташтыруу система, электронный апостиль деген 4-кварталда иштелип чыгыш керек. Биз азыр эл аралык өнүктөштөрүбүздөн баягы финансылык каражаттарды иштеп жатабыз. Ошолор макул болсо, буюрса баягы көп эле азыр мамлекетте электрондук апостиль бар. Ошол системага өтсөк, баягы элдер келип очередке турбай, баягы убагында жеткиликтүү апостилдештирүү болуп калат. Баасы дагы каралса керек бул жерде бирдиктүү. Бул кодекс о неналоговых доходах баягы сбор деп коебуз, ошо төлөм бар апостилдештирүү. Ал бир күнгө, 2 күнгө жана 2 саатка коюлган да. Биз ошого негизинде баягы бат керек болсо 2 сааттыкын төлөшөт. 1 саат, мисалы үчүн 2 күнгө 940 сом төлөп квитанция менен келишет, анан биз апостилдештирип беребиз. Азыр баягы О деньги, М-банк, РСКнын эмелери коюлуп атат, баягы эки жакка чуркатпай жарандарды ошол эле жерден төлөп эле ошол жерден апостилдештирип бергенге аракет кылып атабыз. Дамира Чоноевна, айтсаңыз, мынакей нотариалдык палатанын кеңешинин мүчөсү катары кандай суроолор жаралды сиздердин ушул чогулушта, эмнелер айтылды? Бул жерде бардык нотариустар жалпы ушу нотариалдык палатанын статусу жаңы мыйзамда бекитилгенине бардыгы бул барыбыз үчүн сүйүнүч кабар болду деп эсептейм. Себеби деген 98-жылкы мыйзамда мындай статус бекитилген эмес болчу. Биз айтып кеттим го, коомдук бирикме катары эле уюштуруп 5 нотариалдык палата болгон. Баягы жеке нотариустар ушу палатага көп үмүттөрүн коюп атат. Себеби бул жеке нотариустардын уюму болуп эсептелет. Алардын кызыкчылыгын коргогон жана алардын кызыкчылыгын ушу мамлекеттик органдарда, ошол эле юстиция министрлигинде жана башка мамлекеттик органдарда ошолордун кызыкчылыгын көздөгөн, жана эле ушу юстиция министрлиги менен бирдикте нормативно правовой актыларды нотариат аймагындагы ошолорду иштеп чыкканга же ага деген дополненияларды дагы башка мыйзамдарга кошконго ушундай нотариалдык палата керек. Себеби ал ошо жеке нотариустардын кызыкчылыгын көздөйт, методикалык ошол эле жеке нотариустарга жардам берет. Ошондой эле жана 21-июлда бекитилген уставда көп функциялар көргөзүлгөн. Ошол эле социальный жардам берет. Ошол эле жеке нотариустар пенсияга чыкса, ошондой эле жардам берилген механизмдердин баары ошо уставда көргөзүлгөн да, көп жумуштар ыйгарылган. Ушу жаңы түзүлүп аткан палатага. Ушул жаңы түзүлүп жаткан палата эми башка органдар менен кандай иш алып барат? Мисалы, жеке нотариустар ошол эле келишимдерди туура эмес жокко чыгарып койсо, сиздерге дуарыз түшө турган болсо, кандай иш алып барууңуздар кандай болот мындан аркы? Эми бул жерде нотариалдык палата жеке нотариустардын ишине көзөмөл кылбайт. Ал контролдук көзөмөлдү юстиция министрлиги жасайт. Биз болсо баягы булардын биргелешкен коом болгондон кийин биз
булардын кызыкчылыгын көздөп, бир практикалык, единый практика жана буларды окутуу жагын биз көзөмөлдөйбүз. Ана мынакей Айсель Мырзакановна айткандай, биздин жеке нотариустар кандай иштеп атат, кандай жумуштарын көргөн боюнча биз ушу текшерүүлөргө ушу юстиция министрлиги менен чогуу чыгып, ошолорго көзөмөл көргөзө алабыз да. Контроль жагын булардын иш боюнча ал көзөмөлдү юстиция министрлиги тарабынан болот болчу. Нотариалдык палата көзөмөл иш аракеттерине нотариалдык жасалбайт укугу жок. Төмөндө айтып өттүңүз, окуу борборлор деп. Жеке нотариустер канча убакыт окуйт? Бир айбы, мүмкүн 2 жумабы дегендей? Жобосу бекитилет. Ал боюнча жобо иштелип чыккан, окуу борбор боюнча окуу куралдары, баягы материальный базасы топтолуш керек. Анан ошол жерде баардыгы көрсөтүлөт жободо. Канча окуш керек, канча саат билим алыш керек, ошонун баары ошо өзүнүн жобосунда бекитилет. Сиздерге чоң рахмат, эфирибизге келип, ушул нотариалдык палатанын кеңешинин ишмердиги тууралуу маек жүргүзүп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Рахмат. Кадырман телекөрүүчү, Алатоо Лайв программасында нотариалдык палатанын ишмердиги тууралуу Юстиция министрлигинин адвокатура, нотариат жана апостиль департаментинин начальник Асель Абакирова жана нотариалдык палатанын кеңешинин мүчөсү жеке нотариус Дамира Алсеитова менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстабаңыздар.